Умар радиаллаху анху бардық мұсылмандарға басшы болып дайындалғанда ушул нерсени өзүнө адат кылган экен. Күн сайын кечинде бардық адамдар уктагандан кийин ошол мусулмандарды өзүнүн элин аралап, кыйналган адамдарды ошентип акыбалын билген экен да. Баары уктаганда Умар радиаллаху анху түнү бою уктаган эмес. Бир күн Умар радиаллаху анху өзүнүн элин аралап жүрүп, өзүнүн элин акыбалын кандай экенин билиш үчүн бир күн бир үйдө кызы менен апасынын ушундай бир талашуусуна туш келип калат да. Анан эмнени талашып атыптыр экөө деп кызыгып жакыныраак барса, апасы кызына ушул сөздү айтат: "Кызым, бул сүткө азыр суу кошобуз" дейт. Эгерде суу кошсок, сүт көбүрөөк болот, акча көбүрөөк болот, анткени алар сүт саткан да. Ошондо кыз айтат: "Жок апа, биз сүт кошпойбуз. Бизге Умар халифа айткан. Суну сүткө кошкон арам болот. Шариятта бул нерсе болбойт" деп айткан дейт. Ошондо апасы айтат: "Кызым, азыр Умар халифа өзүнүн сарайында жылуу төшөгүндө 20-чы түшүн көрүп жатса керек. Ал сени кайда көрмөгеле? Бул сууну сүткө кошобуз" дейт. Кызы таптакыр болбой коет. Ошондо кызы ушул сөздү айтат: "Апа, Умар радиаллаху анху көрбөшү мүмкүн, бирок Умардын Раббиси Аллах көрүп турат" дейт. Бул сөздөн Умар радиаллаху анху аябай таасирленет. Ошол түнү кетет. Эртеси күн барып, жанагы апасы менен кызын чакырат. Анткени мындай такыба кызды сыйлабай коюш мүмкүн эмес да. Кызды чакырып, кызга болгон белегин, сыйлыгын берет Умар радиаллаху анху. Анан бул кыздын такыбачылыгына аябай суктанган болот да. Алладан корккан кыз. Бул кызды колдон чыгарбастан өзүнүн баласы Асым деген баласы болот. Ошол баласына кудалап, бул кызды алып берип коет. Ошентип Асым менен бул кыздын ортосунда Лейла деген кыз төрөлөт. Ал кыз бой жетет, аябай такыба кыз болот. Андан кийин Марван бин Хакамдын уулу Абдуллазиз деген бала да бойго жетет дагы, ушул Лейла деген кызды алат. Бул экөөнүн ортосунан Умар бин Абдуллазиз деген 5-чи халифа төрөлөт да. Умар бин Абдуллазиздин өмүр баянын билген адамдар анын кандай экендигин билет. Өтө адилеттүү падыша болгон, мусулмандарды нөлдөн ушунча жогорку деңгээлге чыгарган да. Аябай илимдүү, өтө такыба, тарыхта калган падыша болгон. Мына ошентип такыба инсандардан, улуу инсандардан ушундай улуу инсандар төрөлөт экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Асхаби кан нужум", менин сахабаларым асмандагы жылдыз сыяктуу. "Би аййихим иqtadaytum ihtadaytum", алардын кайсы бирөөсүн ээрчисеңер, силер туура жолду табасыңар деп айткан. Бул окуядан сабак ала турган нерсе, Умар радиаллаху анху өзүнүн баласына такыба кызды тандап берди да. Азыр биздин учурда мисалы бирөөнүн кызы бойго жетсе же баласын үйлөш керек болсо, азыр эч ким тандабай калды. Азыр баары өзүнүн баласынын эркине таштап койду да. Ал бала, ал кыз мурда турмуш куруп көргөн эмес. Ал нерсени кантип билсин? Ошол себептен ар бир ата эне кызын узатып атканда же келин алып атканда сөзсүз бул нерсеге аралашыш керек. Негизи бала үйлөгөндө эмне максатта үйлөйсүз? Эмне максатта үйлөнөт? Бала үйлөгөндө адам өзүнө урпак тандайт экен да. Адам өзүнүн келечегин тандайт. Анткени сиз алган келиниңиз кандай болсо, сиздин урпагыңыз мына ошол кызга, ошол келинге жараша уланат. Анткени тарбиянын 80-90%-ын үйдө эне берет да балагачы. Эркектер сыртта болот. Кызды узатып атканда ошол кыздын бактылуу болушун же бактысыз болушун тандайт ата. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Тункахул мар'ату ли арбa'ин: лималиха ва хасабиха ва жамалиха ва диниха. Фадфар бидати дин тарибат ядак." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: негизи адамдар үйлөнгөндө аялга ушул 4 нерсесине карап үйлөнөт экен. Кээ бирөөлөр байлыгына карайт, кээ бирөөлөр ата тегине карайт, кээ бирөөлөр сулуулугуна карайт, кээ бирөөлөр анын динине карайт. Пайгамбарыбыз айтат: силер анын динине, такыбалыгына карап үйлөнгүлө деп айткан. Хасанул Басри бул өтө улуу алым болгон. Ушул алымга жакын жашаган бир үйдө бир кыз бойго жетет экен да. Анан бойго жеткенде эми билесиздер да, аябай ошол үйдөн колун сурап келген адамдардын арты үзүлбөй калат. Ошентип аябай колун сурап келет, өтө сулуу, өтө такыба кыз.